Кыргызстандыктар Токмокко жакын жердеги Искра айылындагы психоневрологиялык үй-интернатынын директорунун аракетине нааразы болуп жатышат. Буга чейин соц тармактарда күндүн аптабында аң казып жаткан адамдар тартылган видео жарыяланган. Видеонун автору алардын оор жумушка тартылганын айтып, мекеменин директоруна нааразы болгон эле. Турмуш басылмасы стационардын директору Улукбек Усупбековдон бул боюнча комментарий алган. Ал видеодогу канализация апрелден бери экскаватор менен казылып бүткөрүү иштеринин аз бөлүгү эмгек терапиясынын алкагында бир нече бейтаптардын арасында уюштурулгандыгын билдирген. Тагыраагы анын цитатасы: "Тагыраагы калкты социалдык жактан тейлөө жөнүндө мыйзамга ылайык социалдык тейлөө боюнча стационардык уюмдарда жашаган адамдар ден соолугунун абалын эске алуу менен эмгек терапиясына катыша алат" деп жазылганын эске салган. Директордун айтымында, мекемеде психоз оорусуна чалдыкпаган, сыртка чыгууга жол берилген бейтаптар жашайт. Алар интернаттын аймагында басып, өз мүмкүнчүлүгүнө жараша эмгек терапиясына катыша алышат. Бирок буга карабай, автордун видеосуна карата соц тармактардагы комментарийлер жазылып, директордун бул аракетин сынга алышууда.